Экинчи бөлүм. Бай жашоого шарт түзгөн эрежелер. Биринчи эреже. Ниет жана ыклас. Кандай ишти баштабаңыз, биринчи кезекте ниетиңизди оңдоңуз. Ишим ийгиликтүү болуп, колума көп акча түшсө, Барбадосто же Багамада деңиз жээгинде эс алсам, каражандардан бир экөөсү менен коюн колтук алышып, кызыл винодон уртап коюп жатсаң керемет эмеспи деп ниеттенген динсиздердин ниети менен сиздин ниетиңизде сөзсүз айырмасы болуш керек деп ойлойм. Анткени сиз өзүңүздү Алланын кулу, пайгамбардын үммөтү эсептеген мусулмансыз да. Мусулман ишти баштоодон мурда ниетин түз кылууга тийиш. Мусулман киши колу менен жете албаган ишке ниети менен жетип калуусу мүмкүн. Же тескерисинче, колу менен жеткен нерсени ниети менен жок кылып алуусу да мүмкүн. Пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын иштер ниетке жараша болуп, ар ким ниетиндегини табат деген хадисин хадис китептеринин көбүнүн биринчи бетинен таба аласыз. Себеби баардык иштин акыбети же натыйжасы ниетке келип такалат. Бул хадисти айтууга Умму Кайс деген кишинин окуясы себеп болгон. Анын окуясын окугандан кийин иштеги ниеттин ордун даана билип каласыз. Иш амалдар ниетке жараша бааланат. Хадис. Умму Кайстын окуясы. Меккеде бутпарастардын кысымы катуу болуп, ислам динин жайылтууга мүмкүн болбой, мусулмандардын өмүрүнө да коркунуч туула баштаганда, Алланын рухсаты менен пайгамбарыбыз алейхиссалам мусулмандарды Меккеден Мадинага көчүрөт. Көчүү деп аталганы менен мусулмандардын көбү турак жайын, бак-шагын, мал жандыктарын, кыскасы болгон байлыгын бүт таштап, үй бүлөсүн жана керт башын эле алып чыгып кетишкен. Мындай кылуу баардык эле адамдын колунан келбей турган иш экени белгилүү. Бирок Алланын дини үчүн мусулмандар ушундай кылууга аргасыз болушкан. Ушул көчүүгө катышкан мусулмандардын сооп сыйы, алардын бул дүйнөдөгү жана акыреттеги мартабасы, кадыр баркы өтө жогору болоору тууралуу Куранда көп айтылган. Мына ошондой адамдардын арасында ниети Алланын ыраазылыгы эмес, башка нерсеге байлангандар да болгон. Мисалы, көчүп баргандардын арасында Умму Кайс, Кайстын энеси деген лакабаты менен белгилүү болгон аялга сөйкө салып койгон бир киши бар болчу. Умму Кайс тиги киши Меккеден Мединага көчүп келсе, анан ага турмушка чыгам деп шарт коет. Ошентип тиги киши көчүп келип, ага үйлөнөт. Бирок ал башка сахабалар сыяктуу мактоого татыктуу эмес экенин, ал болгону өзүнүн ниетиндегисине гана жеткенин пайгамбарыбыз алейхиссалам жогорудагы иштер ниетке жараша болуп, ар ким ниетиндегини табат деген хадиси менен түшүндүргөн. Акыр аягы акчалуу кыла турган ишти баштаган ар бир мусулман бул иши аркылуу Алланын ыраазылыгын табууну ниеттенүүсү зарыл. Түшкөн кирешенин 10%-ын Алла жолундагы жакшы иштерге жумшоону ниет кылып коюңуз. Алланын динине жардам берчү адамды Алла эч качан жардамсыз калтырбайт. Ишиңиздин алгачкы ийгилиги ушуну менен башталат. Менин жазуу боюнча биринчи эмгегим имам Захабинин Кабайыр деген китебинин кыргызча котормосу болду. Китепти 70 күнөө деп атадым. Китепте кемчиликтер көп экенин кийин байкадым. Стиль, котормо, тил, сапат жагынан айтор бардык тарабынан кемчиликтери оркоюп көрүнүп турат. Мындай болушу толук мүмкүн эле. Анткени бул менин биринчи эмгегим. Эч бир тилчи сынчыга каратпай эле чыгарып жибергем. Бир колум менен бешик терметип, бир колум менен жазып, кыскасы китеп жазсам деген адамга зарыл болгон ыңгай шарттарды көрбөстөн жазылган китеп болчу. Ошого карабай, китеп ошол учурдагы диний китептердин ичинен эң өтүмдүү, эң окулуктуу жана эң пайдалуусу болду деп ойлойм. Алгач өзүм чыгарып, андан кийин башка бирөөлөр бастырып, мен билгенден жыл ичинде 30 000 нуска жарык көрдү. Андан кийин дагы канча жолу басышканын билбейм. Жыл айланбай сатыкта табылбай калып жатты.
Китептин мындай сиңимдүү болуусу менин ниет ыкыласыма жараша болгонун кийинчерээк байкадым. Китепти которуума ошол учурда элдин көбү, тагыраагы диндеги адамдардын көбү чоң күнөөлөрдү билбегени себеп болгон. Менде мына ушул иштер күнөө деп чоң күнөөлөрдү элге билдирүү ниети гана болчу. Китеп жазыптыр деген мактоо угуу, китепти чыгарып сатып акчалай пайда көрүү деген ой кыялыма да келген эмес. Чынын айтсам, китеп чыгарып аны сатса тыйын түшөрүн билген да эмесмин. Китеп улам басылып, окурмандар талап кетип жатканда мен ниетиме жеткенимди байкадым. Андан кийин ондогон китептерди которуп, ондогон китептерди жаздым. Мурдагы кемчиликтер да жоюлду. Мусулман адам билүүсү зарыл болгон темаларды жаздым. Кудайга шүгүр, китептерим жерде калган жок. Окурмандарын тапты. Бирок биринчи китебим жеткен бийиктикке эч бири жеткен жок. Мунун себебин да ниет ыкыласымдан деп билдим. Анткени кийинки китептерди жазууда да Алланын ыраазылыгы көздөлгөнү менен кээде шайтан аралап китепти саткандан түшкөн кирешени эстей койгон учурларым болчу. Ыклас тууралуу дагы мындай бир икая бар. Элден алыс, тоо түбүндөгү токойдо бир ыкластуу адам жашачу. Ал ар дайым Аллага ибадат кылып, жаман бузуку иштерден уулак жүрчү. Бир күнү адаттагыдай эле намаз окуп өтүп, зикир чалып отурган. Кокустанага бир адам келет да, сен өзүң жалгыз Аллага сыйынганың менен, тиякта бир топ адамдар Алланы таштап, жалгыз түп даракка сыйынып жатышат. Сен аларды токтотууга аракет кылбайсыңбы дешет. Тигинин ачуусу келип, колуна балтасын алып, жолго чыгат. Жолдо бара жатса, анын алдынан балбан адамдын кейпин кийген шайтан чыгып, мынчалык ачууланып кайда баратасың деп сурайт. Адамдар сыйынып жаткан даракты кыйуу үчүн бара жатам дейт тиги. Ошондо шайтан анын колунан балтаны талаша баштайт. Бирок канчалык аракет кылбасын, ага күчү жетпейт. Күч менен тартып алууга көзү жетпеген шайтан эми аны башка жол менен алууга аракеттенип, эгер сен даракты кыйбасаң, мен сага күн сайын 10 алтын теңге берип турам дейт. Тиги бир аз ойлонот да, макул болуп артка кайтат. Биринчи күнү эртең менен ордунан туруп эле жаздыгынын астында 10 теңгенин турганын көрөт. Эртеси, андан кийинки күнү да ушундай болот. 4-күнү күнү ордунан туруп жаздыгынын астын караса, эч нерсе жок. Тигинин алданганына ачууланып, балтасын көтөрүп жолго чыгат. Баягы жерге келгенде арык жүдөө адамдын кейпин кийген шайтан алдынан тосуп чыгат. Киши бул шайтан экенин дароо баамдайт. Ачууланып, кайда жөнөдүң, дейт шайтан. Адамдар сыйынып жаткан даракты кыйганы бара жатам, дейт тиги киши. Шайтан анын колунан балтасын оңой эле жулуп алат. Күчү жетпей калганына таң калган киши сага Алланын каргышы болсун. Бүгүн эмне үчүн сага күчүм жетпей калды, дейт. Шайтан, мурда сен Алла үчүн ачууланып бара жаткансың. Ошондуктан Алла сага күч берип, менин күчүмдү алып койгон эле. Азыр болсо өзүң үчүн алтынды бербей койгонума ачууланып бара жатасың. Ошондуктан Алла сени алсыз, мени күчтүү кылып койду, деп жооп берет. Экинчи эреже. Алдына максат коюу жана ага жетүүгө умтулуу. Пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын тигип өстүрөм деген максатта кайсы бир көчөттү колуңа кармап турганыңда, кыямат кайым болуп кетсе, дароо көчөтүңдү жерге отургуза кой, деген осуятын укпаган мусулман жокко эсе. Бирок маани бергендер аз. Чынында кыяматтын кайым болуусу бул сенин жашооң. Тагыраагы сен эле эмес, бүт тирүүлүктүн жашоосу бүттү деген сөз. Анда көчөт тиккенден эмне майнап? Ушул суроону башында ары-бери айландырып чайкап көргөн адам гана пайгамбарыбыз алейхиссалам эмнени айтып жатканын түшүнө алат. Пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын бул чакырыгы мусулман киши көздөгөн максатына жетмейинче токтоп калбасын деген чакырык экенин байкайт. Тилекке каршы мусулмандардын көбүндө алдыга койгон даректүү максаты жок. Максаты барлары да ага жетүүгө аракет кылбайт. Буга көбүнчө тагдырга жазганды көрөбүз деген жалкоо ишеним түрткү болот.
Ачык, айкын максаты бар адам эң татаал жолдо деле алга жыла берет. Ал эми эч бир максаты жок адам даңгыр жолдо деле алга жыла албайт. Карлейл. Бул жерде сөз кичинекей болсо да, алдына максат койгон адамдар жөнүндө болуп жатат. Ал эми такыр максаты жок, күн өткөнүнө ыраазы болуп жашап жүргөндөр алгач алдына максат койгонду үйрөнүүсү керек. Максатка жетүүнү эки башка түшүнгөн же эки башка ой жүгүрткөн адамдар бар. Биринчилери өзүнүн жөндөмүнө жана колундагы каражатына карап мүмкүнчүлүгүн ошо менен чектешет. Булар өздөрүнөн жакшы жашаган же өздөрүнөн ийгиликтүү адамдарды карап, аларды кол жеткистей эсептейт жана аларга түк жете албаймын деп ойлойт. Мындайлар чындап эле эч ийгилик жарата албайт. Экинчилери максат кандай бийик болсо да, ага жетүүгө болот деп ишенип, тырышып аракет кылгандар. Булар биринчи топтогулар сыяктуу өзүнүн мүмкүнчүлүгүн чектебейт. Биринчи топтогулар ийгиликтүү адамдарды карап, мага буларга жетүү кайдан деп үмүтсүз болсо, экинчи топтогулар өздөрүн ийгиликтүү адамдардын катарында жүргөндөй элестетишет. Ошон үчүн максатты ылдыйдан өйдө эмес, өйдөдөн ылдый караңыз. Тоонун этегиндеги адамга караганда, тоонун чокусундагы адам көптү көрөөрүн билесиз да. Анан да максат канчалык чоң болсо, ага умтулуу да ошончо күчтүү болот. Анткени максат кичине болсо, аны ар кандай тоскоолдуктар тосуп калат да, аны сиз такыр көрбөй каласыз. А эгер чоң максат болсо, кандай тоскоолдук болсо да, анын артынан көрүнүп турат. Издеген үйүңүз кичинекей болсо, аны чоңураак бак. Же чоң жүк ташыгыч машина деле тосуп калышы мүмкүн. Мындай үйдү сиз айтылган дареге аркылуу так эле дарбазанын түбүнө келгенде көрөсүз. А эгер көп кабаттуу үй болсо, сиз аны ыраактан көрүп, так дареги жок болсо деле жол таап бара аласыз. Максат бийик болсо, максат да, тоскоолдуктар да көрүнүп турат. Аракет аркылуу ага жетүүгө болот. Сизге 10 миллиондон ашуун кишинин ислам динин кабыл алуусуна себепкер болгон Абдурахман ас Сумейт деген шейхтин окуясын айтып берейин. Абдурахман Сумейт 1948-жылы туулган. Багдад университетинин медицина жана хирургия факультетин бүтүргөн. Кийин билимин Канадада тереңдеткен. Лондондо Канышанын медициналык факультетиндеги ооруканада дарыгер болуп иштеген. 1979-жылы жубайы менен Африкага барат. Доктор Африкада такыр башка дүйнөгө кабылат. Жакырчылык, ачарчылык жетээр чегине жетип, тамак аш ары турсун, таза сууга жетпегендер миллиондоп саналат. Жашоо абалы мындай болгон соң, алардын ден соолугу тууралуу сөз кылуунун деле кажети жок. Адамдар материалдык жактан эле эмес, рухий жактан да каатчылыктын туу чокусуна жетип калган экен. Эч бир туруктуу дин жок. Элдин ишеними чачкын. Динге ишенмек тургай, эртеңки күнүнө ишенбеген элдин абалы өтө оор. Доктор Абдурахман элдин абалын көрүп, аларды ошол тейде таштап коюу чоң кылмыш экенин сезди. Алардын жашоосун кайсы бир деңгээлде өзгөртүү үчүн калган өмүрүн бүт арноого чечим чыгарат. Ошол эле учурда эми мындан аркы жашоосу мурдагыдай майкөл, сүткөлдүн үстүндө өтпөөсүн да түшүндү. Бирок жүрөктө чыккан чечимди кайтарган жок. Бекем максат коюп ишке киришти. Африка мусулмандарынын комитети деген уюм түзүп, даават жана кайрымдуулук иштерин мойнуна артты. Жүрөктөн чыккан чечим, даректүү максат жана ага жетүүгө тырышуу доктор Абдурахманды бүтүн бир мамлекет жасай албай турган иштерди жасоого жетиштирди. Анын дааватынын себебинен 10 миллиондон ашуун адам ислам динин кабыл алды. Бул биздин элден 1,5 эсе көп адам мусулман болду деген сөз. Доктор Абдурахман 5500 мечит салдырды. 7 миллион нускада Куран жана Африка элдеринин тилиндеги Куран аяттарынын котормолорун басып чыгарып таратты. 50 000 жетимди кепилдигине алып, аларды багып, окутуп, чоңойтуп, жогорку окуу жайлардан дарыгер, инженер жана башка кесиптин ээси кылып чыгарды. Бала бакча,
Мектеп, окуу комплекстери, жогорку окуу жайлар баары биригип 840 окуу мекемелерин курду. Аларда азыр 50 миңден ашуун студенттер билим алып жатат. 9500 таза суу чыга турган кудук каздырып, 90 оорукана салдырды, 10 радио станция аштырды. Ушунун баарын ал оңой олтоң эле жасай койгон жок. Далай кыйынчылыктарды жеңип, далай тоскоолдуктарды өтүп, акыры ийгиликке жетти. Аны түрмөгө камашты. Ал малария оорусун жуктуруп алып, анын азабын тартты. Суу чыгаруу үчүн барган кургак чөлдө өзү далай суусуз калган күндөрү болду. Анын бекем ыйманы жана максатка жетүүгө болгон күрөшү башка дагы 100 миңдеген мусулмандардын шыгын ойготту. 3-чү эреже. Чын жүрөктөн берилип иштөө. Көп жылдар бою өзүнө жакпаган иш менен алек болгон адамдар бар. Атүгүл өмүр бою өзүнө жакпаган ишке байланып, жакпаса да аны таштоого эрки жетпей жүрүп, өтүп кеткендер да жок эмес. Мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дейт элибиз. Өзүнө жакпаган жумушту эч ким дээрине жеткире аткарбайт жана анын рахатын көрбөйт. Мындай иштен киреше да ала албайт. Биринчи кезекте жасап жаткан ишиңиз өзүңүзгө жагабы деген суроону бериңиз. Балким сиз айласыздан эле иштеп жүргөндүрсүз. Бул ишти таштасам, бала чаканы кантип багам дегендердин бири сиз болушуңуз мүмкүн. Жок, бул эң туура эмес ой. Эгерде иштеген ишиңиз сизге канааттандыраарлык жашоо шартын түзүп бере албаса да, 3 же 5 жылдан ашуун ошол ишти кыла берүү бул бери дегенде түркөйлүк. Сиз мен ушул иш менен бала чакамды багып жатам да деп актанышыңыз мүмкүн. Ооба, сиз бала чакаңызды багып жатасыз. Бирок алардын келечегин да дал өзүңүздүн жашооңуз сыяктуу туңгуюк жолго кептеп жатканыңызды билбейсиз. Бир нерсени билүүнүн жападан жалгыз ыкмасы бул бир нерсе жасоо. Бернард Шоу. Адам ийгиликке жетүү үчүн өзүнө жаккан ишти кылуусу да жетишсиз. Ишти берилүү менен дээрине жеткире аткарууга тырышуу керек. Мына ушунда гана бир майнап чыгат. Пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын ишти дээрине жеткирип майын чыгара аткарган адамды Алла Таала жакшы көрөт деген насааты бар. Аалымдардын бул хадис дин иштерине да, дүйнө иштерине да тиешелүү дегендери бар. Чынында ибадаттарды ыкласы жок, эптеп-септеп аткарган адамдар да жок эмес. Алла Тааланын ыраазылыгына, сүйүүсүнө жетүү үчүн ибадаттарды ыклас менен берилип туура, так аткаруу кажет. Ошондой эле дүйнө иштеринде да илең салаң болуп күн өткөрүү Кудайга жага турган иш эмес. Жумушка өз убактысында келип, өз убактысында кетип, милдетин так аткарганы менен аткарган ишине кызыкпаган адам процессте элге аралашып жүрүүгө гана маани берет. Мындай адамдардын иши эч качан натыйжалуу болбойт. Иши ийгиликтүү болуусун каалаган адам эч качан кайдыгер болбоосу керек. Эсиңизде болсун, сиздин жашооңузду эч ким жакшыртып бере албайт. Пушкиндин алтын балыгын же Алладиндин ичинде жини бар кумарасын таап алам деп эч кыялданбаңыз. Жашооңузду бир гана өзүңүз өзгөртө аласыз. Өзүңүзгө жаккан ишти тандаңыз, анан аны аткарууга чын дилиңиз менен берилип киришиңиз. Чабалекей уя салганын көрсөңүз керек. Бир караган адамга ал ылайды тиштеп келип эле чаптап кетип жаткандай көрүнөт. Андай эмес. Ал ар бир тиштеп келгенин кынаптап, экинчи жолу кайра алмаштырбай тургандай кылып жайгаштырат. Чабалекейдин уясын атайын бирөө түшүрүп салбаса, ал ондогон жылдар бою ордунда бузулбай тура берет. Жыл сайын жайкы убактысын үйүн оңдоп түздөө менен өткөргөн кишилер чабалекейден үлгү алууга тийиш. 4-чү эреже. Жөндөм шыгын, интеллектуалдык мүмкүнчүлүгүн пайдалана билүү. Адамдардын көбү жөндөмүн, күч-кубатын туура пайдалана билбейт. Ар бир адамда катылып жаткан ар кандай жөндөм шыгы болот. Өзүнүн жөндөмүн, күч-кубатын туура пайдалана алган адамдын иши дайыма алдыга жылат. Тилекке каршы көпчүлүк бул мүмкүнчүлүгүн дайыма пайдалана албайт. Кээде гана анда да кандайдыр бир кокустуктан же айласыздыктан улам жөндөм шыгы көрүнө калат.
Бирдемени жасаганга дилгирленген адам үчүн колдон келбес эч нерсе жок. Мирабо. Мындай бир икая айтылып жүрөт. Падыша бойго жеткен ары акылдуу, ары сулуу кызын турмушка бермекчи болот. Жуучулар биринин артынан бири чубалып, аягы үзүлбөйт. Бул падышаны бир чети кубандырса, бир чети тынчсыздандырат. Анткени булардын баары эле анын кызын сүйүп күйгөндүктөн келип жатабы, же падышанын байлыгына көз артып келип жатабы деген күмөндүү суроо бар эле. Бул күмөндөн кутулуу үчүн падыша акыры мындай чечимге келет. Элдин баарын чогултуп, мына ушул көлмөнүн аркы өйүзүнө ким сүзүп чыкса, ага байлыгымдын тең жарымын, же мен ээлеген жеримдин тең жарымын, же кызымды алуу ыктыярын беремин. Ал бул үчөөнүн каалаганын алат. Бирок эскертип коеюн. Көлмөдө бир канча күндөн бери тамак жебеген ач карын крокодилдер бар, деп падыша сөзүн акырына чыга электе чулп этип сууда бир жигит пайда болот да, өйүздү көздөй жан алекетте сүзүп жөнөйт. Артынан бир топ крокодил кошо жөнөйт. Жутунган крокодилдерге жеткирбей жан талаша сүзүп көлмөдөн чыгып кеткен жигиттин чапчаңдыгына баары таң калат. Баарынан да буга эч ким батына албайтко деп жоомарттык кылып жиберген падыша ичинен өкүнүп, айла жок тиги жигитти жанына чакырып, байлыгымдын тең жарымын аласыңбы деп сурайт. Тиги жок деп жооп берет. Анда жеримдин жарымын аласыңбы дейт падыша. Тиги дагы жок деп баш чайкайт. Падыша кызыма татыктуу күйөө табылган экен деп ичинен кудуңдап, анда кызымды аласың го дейт. Жигит дагы баш чайкап, мага мени көлмөгө түртүп жиберген кишини кармап берсеңиз болду деген экен. Икаядан адамдар дайым эле өз күч кубатын, мүмкүнчүлүгүн пайдалана албастыгын байкайбыз. Өз оюна койсо, тиги жигит өлсө да көлмөгө секирмек эмес. Бирок анда көлмөдөгү крокодилдерден кутулуп чыга турган чапчаңдыгы, күч кубаты бар болчу. 5-чи эреже. Жалкоолуктан арылуу. Адамдын жакырдыгына себеп болгон иштердин эң негизгиси жалкоолук. Китептин башталышында айтканыбыздай, мусулмандардын арасында эмгектенип үй бүлө багууну, ырыскы издеп чыгууну четке кагып, ырыскыны Алла берет деп өзүн-өзү алдагандар бар. Булар негизинен жалкоолукка берилгендер. Бирок исламда жалкоолук жек көрүлгөн жаман нерсе. Тырышчаактык кыйынчылыктарды жеңет. Жалкоолук аларды жаратат. Бенджамин Франклин. Алла Таала Куранда жума намазына шашылуу тууралуу айтып, акырында намаз окулуп бүткөндөн кийин жер бетине тарап, Алланын ырыскысын талап кылгыла деп буйруган. Мусулмандар үчүн ыйык майрам деп эсептелген жума күнү да жума намазынан кийин отуруп албай иштегиле деп айтылса, демек башка учурда иштөө кандай зарыл экени айтпаса да түшүнүктүү. Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде адамдын жеген тамактардын эң жакшысы өз эмгеги менен таап жегени. Алланын пайгамбары Дауд да өз эмгеги менен жан баккан деп айткан. Дагы бир хадисте аркан балтасын көтөрүп тоого чыгып, отун кыйып келип сатуу береби же бербейби деп бүшүркөп элден суранып отургандан ал да канча артык деп айтылган. Жакшы адам өзүн күнөөлөйт, жаман адам башкаларды күнөөлөйт. Конфуций. Жалкоолук адамды жакыр гана кылбастан башын пас, тартынчаак, өтүмсүз кылат. Жалганчылыкка түртөт. Жалкоо адамдар дайыма басынып жүрөт жана өзүнөн башкаларды жактырбайт. Өзүнүн абалына өзгөлөрдү күнөөлүү деп эсептейт. Ошон үчүн өзүн оңдоого тырышпай, өзгөлөрдүн кемчилигин издейт. Мындай абалга кептелген адамдар акырындык менен иш кылып элге аралашуусу керек. Бул иш ага киреши алып келеби же жокпу маанилүү эмес. Болгону жатып албай иш кылуунун өзү пайдалуу. Адам бекерчи болгондо алдында эки жол болот. Өзүн кандай иш болсо да мажбур иштетүүсү керек, болбосо аягы сел-саяктык менен бүтүшү мүмкүн болгон күнөө жолуна түшөт. 6-чы эреже. Тырышчаактык сыпатын үйрөнүңүз. Бала ар кайсы аалымдардан сабак окуп,
укканын тапкан кагазга, териге, дарактын кабыктарына жазып үйүнө сактай берет. Апасы баласынын илим билимге кызыкканына сүйүнүп, бир эле бөлмөдөн турган үйү жагымсыз жытка толуп, бут коёрго чоло тийбей калса да чыдап жашай берет. Бирок баласынын китептери шыпты тиреп жыйылып, буту колду созуп жаткан ары турсун. Кененирээк эки жакка басканга да жай калбайт. Баласы болсо андан бетер тырышып, күн сайын бир нерсени көтөрүп келет. Акыры апасы бул үйдө сенин кагаздарың жашасын же биз жашайлы деп айтканга аргасыз болот. Мунун баарын кайда батырат? Мында канчалаган илим жыйылып турбайбы? Тырышчаак бала булардан кутулуунун жолун тапты. Ал ар бир жазууну жаттап, жатталган баракты өрттөп жок кыла берди. Акырында бала шып тиреп жыйылган кагаз, териге жазылган илимди бүт жаттап үйүн бошотту. Илимге кызыгып, уккан көргөнүн бүт жаттап калууга тырышкан ушул аракетчил баладан ислам ааламындагы белгилүү аалым Шафи мазхабынын негиздөөчүсү Мухаммад бин Идрис Шафи чыгаарын ошол учурда энеси да билбесе керек. Бир киши соода сатык иштери такыр жылбай 1831 жылы банкрот болот. 1835 жылы шайлоодо талапкерликке өтпөй калат. Өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп, ушул жылы аялы каза болот. 1843, 1846, 1848, 1855 жылдары парламенттик шайлоодо утулуу ызасын тартат. 1858 жылы сенаттык шайлоодо да утулат. 1860 жылы гана бул кишинин жылдызы жанып, АКШнын президенти болуп шайланат. Бул кадимки Авраам Линкольн болчу. Кандай иш болбосун, өзүнөн өзү эле жолго түшүп, кирешелүү боло койбойт. Иш башталбай жатып эле артка кетиши мүмкүн. Мындайда адамдын көңүлү чөгүп, иштин натыйжасына ишеними жоголот да, аны таштап коет. Ал эми тырышчаак сыпаты бар адам иши оңунан чыкпаган сайын кайра тырыша берет. Айылда чоңойгондор жакшы билет. Эл кайда көчөт деп аталган сырткы канаты кызыл, анысы кара чекиттер менен кооздолгон коңуз бар. Ал жармашкан нерсенин эң бийик жерине жармашып чыгат да, анан канатын жайып учуп кетет. Эң бийик жерине жетмейинче учпайт. Кызыгы, жармашып келе жатканда аны тоголотуп жиберсең, бир аз тынчып жатат да, кайра өйдө көздөй жөрмөлөйт жана эң бийик жерине жетмейинче күрөшүн уланта берет. Мыкты шедеврдын баары тырышуунун натыйжасында пайда болот. Бүктөлгөн кагаздарга бир эмес, бир канча таштанды челек толгондон кийин сонун эки сабыр пайда болот да, булыр аны жараткан акындын өмүрүнөн 10 эсе, мүмкүн андан да көп жашайт. Тырышчаактык кишинин тажрыйбасын улам арттырып, иштөө жөндөмүн улам күчөтөт. Тырышуунун натыйжасында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Элдин көбү телефон менен байланышканда эмне үчүн алгач «алло» деп айтаарын муну ким биринчи колдонгонун билбейт. Бирок жер бетиндеги кайсы улут болбосун телефон менен сүйлөшкөндө жок дегенде бир жолу бул сөздү колдоноору бышык. Бул сөздү америкалык ойлоп табуучу ишкер Томас Эдисон сунуш кылган. Эдисон өзүнүн ойлоп табууларына АКШдан 1093, башка өлкөлөрдөн 3000ден ашуун патент алган. Эдисондун мындай ийгиликке жетүүсүнө анын көгөргөн тырышчаактыгы себеп болгон. Эдисон бир ойлоп табуусун ишке ашырууда иши 500 жолу натыйжасыз болуп чыгат. Анын ийгиликке жетээринен үмүтү үзүлгөн кызматкерлер бүт тарап кетип, жанында бир эле шакирти калат. Шакирти ага кайрылып, биз муну 500 жолу жасап көрдүк. Эч жыйынтык чыкпады. Элдин үмүтү үзүлүп, бизди таштап кетти. Сиз болсо күн сайын ишиңиз ийгиликтүү жүрүп жаткандай шайдоот, көңүлдүү келип, жумушка киришип жатасыз дейт. Эдисон, сен туура эле баамдагансың. Чынында ишибиз абдан ийгиликтүү жүрүп жатат деп жылмаят. Шакирти анын сөзүнө жакшы түшүнбөй туруп калганын байкаган Эдисон сөзүн улай. Сен өзүң ойлонуп көрчү.
Биз эми алдыда барбай турган туура эмес 500 жолду билип алдык. Эмне, бул сага ийгилик эмеспи деп түшүндүрөт. Баштаган ишиңиздин ийгиликтүү натыйжасын көргүңүз келсе, анын болооруна ишениңиз жана аны көргөнчө тырышып аракет кыла бериңиз. 7 эреже. Жалгыз болбоого тырышыңыз. Байлык тууралуу, финансылык жактан жетишүү тууралуу жазылган китептердин дээрлик баарында бул тууралуу өтүп жаткан тренинг, семинарларда жалгыз иштөөгө караганда эки кишинин иштегени алда канча ийгиликтүү жана натыйжалуу болоору сөзсүз айтылат. Мисалы, ушундай бир китепте автор Иса пайгамбардын шакирттерине айткан: ар дайым эки-экиден ээрчишип жүргүлө, экиден сүйлөшкүлө, экөө болсоңор күчтүүрөөк болосуңар. Насаатын келтирип, андан ары мындай мисал келтирген: эгер ар бири 10 тонналык жүктү көтөрө ала турган 2 тросту алсак, ал 2 трос биригип канча тонна жүктү көтөрө алышы мүмкүн? 20 тонна дегени турасызбы? Андай эмес, экөө биригип 30 тонналык жүктү көтөрө алат. Анткени экөө бириккенде жалгызга караганда жүк көтөрүүсү жогорулайт. Жамааттан бөлүнбөгүлө. Жалгыз койду карышкыр оңой жейт. Хадис. Ушул сыяктууларды угуп, чын эле булар туура айтат. Жалгызга караганда эки кишинин иши натыйжалуу болот да. Буга чейин мындайды уккан эмес экенбиз деп таң калган мусулмандарды жолуктурасың. Бул ошол мусулмандардын динден четте калганын же динди толук кармана билбегенинен кабар берет. Мындай кылганым, эгер динди жакшы билген адам болсо, мына ушул айтылып жаткандын баары исламда 14 кылым илгери эле айтылганы билмек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам жалгызга караганда эки адам жакшы экенин кан какшап айткан. Жалгыз адамга шайтан шерик, 2 адам андан жакшы, 3 адам андан да жакшы. Сапарга чыксаңар жалгыз чыкпагыла. 3 киши болсоңор да жамаат болгула. Жамааттан бөлүнбөгүлө. Жалгыз койду карышкыр оңой жейт. Жамаат менен бирге болгула. Алланын берекеси жамааттын үстүнө түшөт деген сыяктуу хадистер толо. Ушунун баары жалгыз кишиге караганда, эки кишиге караганда 3 кишинин иши натыйжалуу болоорунан кабар берет. Элибизде муну бир сөз менен жалгыз дарак токой болбойт же жалгыз аттын чаңы чыкпайт деп түшүндүрүп койгон. Жөнөкөй эле мисал. Эгер үй бүлөдө эр менен аялдын ортосунда ынтымак, келишүү, сый урмат болсо, ар бир ишти кеңешип, бирге чечим чыгарышса, үй бүлөлүк мамиле да, финансылык маселе да баары жакшы болот. Тескерисинче үй бүлөдө эркектин айтканын аялдын айтканын эркек укпаса, экөө өз-өзүнчө иш кылып, бир пикирге келе албаса, мындай үй бүлөдө дайыма чыр, ошондой эле финансылык жетишпестик боло берет. Көп үй бүлөлөрдүн жакыр жашоосуна ушул жагдай себеп болот. 8 эреже. Өнөктөштү туура тандаңыз. Элибизде сыныктан башканын баары жугуштуу деген сөз бар. Сизди курчаган адамдар сизге сөзсүз таасирин тийгизет. Ошон үчүн болоор болбоско наалыган, иши такыр илгерилебеген, ар дайым бирөөдөн жардам күткөн адамдардан оолактап, күчтүү, алдыга даректүү максат койгон, иши дайыма ийгилик жараткан адамдарга аралашыңыз. Алар сизди да шыктандырат. Жашоого көз карашыңызды өзгөртөт. Алардын жакшы сыпаттары сизде да пайда болот. Ырыс оошот, бакыт жуушат дейт муну элибиз. Кээде бир эле адамдын мамилеси кишинин жашоосун эле эмес, акыретін да өзгөртүп коюусу толук мүмкүн. Буга атактуу аалым Малик бин Динардын бул окуясын мисал кылайын. Малик бин Динар менен уурунун окуясы. Караңгы бөлмөнүн бурчунда Малик бин Динар тахажут намазын окуп отурса, үйүнө ууру кирип, буюм теримин чача баштайт. Колуна жарытылуу эч нерсе урунбай, ары бери изденип, Малик бин Динардын дал маңдайына келип калат. Ассалому алейкум деп салам айтат Малик. Качып чыгууга кеч болуп калган.
алейкум ассалам деп ууру али калат. Жанатан бери сени карап туруп, үй ичинен жарытылуу эч нерсе таба албаганыңа өзүмдү оңтойсуз сезип уялып турам дейт Малик. Ууру унчук албады. Бирок эми эл алдына алып чыгып шермендемди чыгаратко деп жүрөгүн өйгөн коркунучу бир аз басаңдап терең дем алып алды. Куттуу үйдөн куру чыкпайт. Сага бир нерсе берейин. Бирок бул сенин дүйнөң эмес, акыретиң үчүн көбүрөөк пайдалуу деп дааратына суу дайындап колуна карматат. Ууру даарат алып келгенден кийин аны жанына тургузуп 2 рекет намаз окутат. Жүрөгү жибип, жан дүйнөсү жай тапкан ууру дагы 2 рекет намаз окуйлу деп суранат. Ошентип экөө таң агарганча намаз окуйт. Ууру ошол күндөн баштап уурулугун таштайт. Анын ууруга чыкпай калганына тынчсызданган кесиптештери кабар алып келип, сен эмнеге жумушка чыкпай калдың? Же жашооңо жетчүдөй ген таап алдыңбы деп сурайт. Ооба, жашоомо эле эмес, акыретиме жете турган ген таптым дейт деге. Силерге да ошол генден алууну сунуш кылам. Аны кайдан таптың деп кеп төркүнүнө түшүнбөйт достору. Түндө Малик бин Динардын үйүнө барсаңар, табасыңар дейт. Кишинин жашоосун кээде бир эле адам түп тамырынан өзгөртүп коюусу мүмкүн экенине көңүл буруу керек. Сөзсүз түрдө жашооңузду жакшы жагына өзгөртүүгө салым кошо турган адамдар менен болууга тырышыңыз. Көп учурда сиздин өнүгүүңүзгө, сиз өзүңүзгө жакын деп эсептеген туугандарыңыз, досторуңуз, кесиптештериңиз тоскоол болот. Пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын алтынга алмашкыс баалуу осуяты бар. Муну ар дайым жүрөгүңүздө сактаңыз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: жакшы дос жыттуу атыр саткан адам сыяктуу. Ага барсаң, ал сага атыр тартуулашы мүмкүн. Тартуулабаган жерде да андан аңкыган жыпар жыт келип турары бышык. Ал эми жаман дос көөрүк баскан киши сыяктуу. Ага барсаң, ал сенин кийимиңди күйгүзүүсү мүмкүн. Күйгүзбөгөн жерде да андан жагымсыз жыт келип турары бышык. Пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын бул хадиси адамдын акыретин күйгүзүп жибере турган күнөөкөр жаман достон этияттап, ката кетирсең түздөп, жаңылсаң оңдоп, туура жолго баштай турган ыймандуу адамды дос тутуу тууралуу айтылган. Ошол эле учурда хадистен жакшы дос бул жашоодо алдыңа жарык чачып жол көрсөтүп турары. Жаман дос жалаң гана зыян берери айкын көрүнүп турат. 9 эреже. Кетирген кемчилигиңизди кайра кайталай бербеңиз. Мектепте окуп жүргөнүмдө математика сабагынан окуткан Талип деген агайыбыз бар эле. Талип агай окуучулардын билим алуусуна аябай берилип, жеткиликтүү түшүндүрүп, анан балдардан да ошондой жеткиликтүү жооп талап кылчу. Кээде эсепти туура чыгара албай калган балдарды чаап же тээп жиберчү. Бирде 2-3 сабакта катары менен эле бир катаны кайтала берген окуучуга ачууланып, үйүнүн алдында жерден ор коюп чыгып турган ташка күндө чалынып жыгыла берген киши анык келесоо. Же ташты казып алып салыш керек, же үйүн көчүрүп кетиш керек деп кыйкырганы эсимде. Ийгиликсиз ишти кайра кайталоо акыры ийгиликке жеткирээрин жогоруда сөз кылдык. Бул кетирген катаңды кайра кайталай бер деген сөз эмес. Иш кайталанган сайын мурда кетирилген каталар оңдолот. Эгер бир катаны кайра кайталай берсеңиз, анда ишиңиз аксай берери бышык. Ишке тоскоол болгон нерсени алып салуу керек, же айланып өтүү керек. Ага барып уруна берүүнүн кажети жок. Биринчи кетирген катаңызды экинчи жолу кайталасаңыз, бул жолу анын зыяны биринчиден да көбүрөөк болуусу толук ыктымал. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ушуну жеңил мисал менен жалпыга жеткиликтүү түшүндүрүп, ыймандуу адам бир уюктан 2 жолу чагылбайт деген. Кечээ эле бети колуңду чактырган аарынын уюгуна бүгүн дагы колуңду сунба деген сөз. Ыймандуу адам ибадатындагы болобу,
жашоосундагы болобу, айтор эмне иш болбосун бир жолу кетирген кемчилигин экинчи жолу кайра кайталабай тургандай баам, парасаттуу болуусу керек. 11 эреже. Мамиле кылууну үйрөнүңүз. Ийгиликтүү адамдар башкалар менен мамиле кылуунун жолун жакшы өздөштүрүшөт. Дүйнө иштери чырмалышкан иштер. Жеке өзүңүз эч нерсе чече албайсыз. Бир ишти өтөөсүнө чыгуу үчүн 5, 10 же андан да көп адам менен мамиле кылууга туура келет. Кашайып, адамдардын мүнөздөрү да ар түрдүү. Бирөө сизди жакшы кабыл кылат, бирөө кабыл кылгысы келбейт. Дагы бирөө орой мүнөзүн көрсөтөт. Алла Таала пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын адамдар менен мамиле кылуудагы жетишкендигин мактап, сен эгер жүрөгү катуу, оор мүнөз болгонуңда, айланаңдагылар чачырап тарап кетмек деп айткан. Пайгамбарыбыз алейхиссалам менен ар бир адам эч тартынбай сүйлөшө алат эле. Ал башкалардан да ушундай мүнөздү күтчү. Муаз бин Жабалды, ага Алла ыраазы болсун, алыска жиберип жатканда анын эл менен иштешерин эске алып, кайда болсоң да Алладан корк. Эгер жазып тайып ката иш кылсаң, артынан дароо жакшылык жаса жана адамдарга жакшы мүнөзүңдү көрсөтүп, мамиле кыл деп насаат айткан. Жакшы мамиле кыла билүү иштин алдыга жылышына шарт түзөт. Өзүңүз муктаж болгондо да, өзгөлөр сизге муктаж болгондо да мамилени бузбай сактоого аракет кылыңыз. Эч качан мансап же байлык артканда мурун көтөрүп керсейип калууга болбойт. Бул сиздин аброюңузду түшүрөт. Адам бай болсо да, кедей болсо да адамдык сыпатын жоготпоого тийиш. Өйдөгө чыгып бара жатканда жолуккандарга салам айта чык. Кайра түшүп келе жатканда пайдасы тийип калуусу мүмкүн дегенди эске сактаңыз. 12 эреже. Кайдыгер болбоңуз. Мен жана акча китебинде минтип жазылган. Эс алуу жана жакшы иштер үчүн ар дайым убакыт бөлүп жүрүңүз. Анткени алар ырахат тартуулайт. Насаатчым мага мындай кеңеш берген эле. Жасаган ишиң 3 жылдын ичинде сага сен каалаган жашоо образын бербесе, анда ал ишти ташта. Эгер ал ишиң аркылуу жаңы деңгээлге материалдык жана рухий жактан сыймыктана ала турган кандайдыр бир сезилээрлик натыйжага жете албасаң, кетип кал. Бир орундан жылбай тура бергендей, сен эмне? Дарак бериң деген Ибн Синанын сөзү бар. Чындап эле көп адамдар бир иш менен алек болуп, ал иши эч ийгилик алып келбесе деле, эптеп күн өткөнүнө кайыл болуп жүрө берет. Бул бери дегенде өзүңүзгө жасаган кыянатчылыгыңыз. Сиз ушул жарыбаган ишке тырышып жүргөндө, балким сиз үчүн ары пайдалуу, ары кирешелүү, ырыскынын башка эшиги ачылгандыр. Сиз бекем жармашкан ишиңиз менен алек болуп, ал эшикти байкабай калгандырсыз. Же байкасаңыз да азыр эмес, кийинирээк деп кайдыгер мамиле кылгандырсыз. Бирок мындай эшиктер дайым эле ачык тура бербейт. Же андан башкалар кирип кеткен болот. Өмүр бою жетишпестикте жашагандан көрө 3 же 5 жыл кыйналып, анан калган өмүрдү рахаттуу өткөргөн абзел. Жашоого кайдыгер карагандай, ал сизге улам эле бериле бербейт да. 13 эреже. 2 анжылыкты таштаңыз. Ислам ааламында аттын кашкасындай белгилүү аалым Али Тантавинин мындай дегени бар. Мен жашоомдо экиленүүнү таштагандан кийин көп ийгиликке жетиштим. Мисалы, намаз убактысы киргенде азыр окусамбы, же бир аздан кийин окусамбы деген ой пайда болоор замат, жок, азыр окуймун деп намазга кириш. Бул бардык ишке тиешелүү, ибадатка да, дүнүйө ишине да. Бул эреже чындап бардык ишке тиешелүү. Алдыңа чай келгенде кумшекер салсамбы, же салбай эле ичсемби деп ойлонуп калбаңыз. Бирөөсүн дароо аткарыңыз. Кайсы иш болбосун экиленип, анан өзүңүзгө ишенбей жасаган иштин ийгилиги болбойт.
эки анжылык ишти кечеңдетет, ишенимди кетирет. Элибиз муну ойчул ойлонгуча тобокелчи үйүнө жетиптир деп түшүндүргөн. Ушуга байланыштуу бир икаяны айтып берейин. Аңчы менен чымчыктын окуясы. Аңчынын тузагына кичинекей чымчык түшүп калыптыр. Аңчы аны кармап алып, муну бышырып жесемби, же базарга алып чыгып сатып жиберсемби деп ойлоно баштайт. Ушундан пайдаланган чымчык: "Эй адам баласы, сен ушул жашка жеткиче канча кой, канча уйдун этин жедиң, ага тойбодуң. Эми муштумдай болгон менин этиме тоймок кайдан? Андан көрө мени кое берип жибер. Мен сага пайдасы тие турган 3 насаат айтамын" дейт. Макул дейт аңчы бир аз ойлонгондон кийин. Бирок сен мага убада бер. Биринчи ишти айткандан кийин мени кое бересиң. Экинчи ишти сага бутакка конгонумдан кийин гана айтам дейт чымчык. Макул деп аңчы ага да кайыл болот. Болбой турган ишти ким айтса да ага ишенбеген дейт чымчык биринчи насаатында. Аңчы сөзүнө туруп чымчыкты кое берет. Чымчык дарактын өйдөңкү бутагына барып конуп, өткөн ишке эч өкүнбө. Колуңда турган мүмкүнчүлүктү чыгарып жибергениң үчүн капаланба. Убактыңдын баасын бил, аны текке коротпо дейт. Анан: "Эй аңчы, менин ашказанымда салмагы 10 дирхемге тең келген маржан таш бар эле. Сен аны алганыңда сага эле эмес, урук тукумуңа бүт жетмек. Мен аны деңиздин түбүнөн жутуп чыкканмын. Мындай байлыкты сен 100 жыл жашасаң таппайсың" деп кошумчалайт. Аңчы колунда турган олжону чыгарып жибергенине өкүнүп санын чаап: "Аттиң ай" дейт. Ушу муштумдай бир чымчыкка алданып байлыктан куру калдымбы? Аңчынын кайгырганына таңданган чымчык: "Эй, эмне мынча өкүнөсүң? Мен сага өткөн ишке өкүнбө. Кетирген мүмкүнчүлүгүңө капаланба дебедим беле? Жана да, болбогон ишти ким айтса да ишенбе деп айттым. Деги сен кандай адамсың? Менин салмагым 2 дирхемге да тең келбесе, анан менин ичиме 10 дирхемге тең келчү маржан кайдан батмак эле?" дейт кишини шылдыңдап. Чымчыктын тамаша кылып жатканына эми көзү жеткен аңчынын жаны жай ала түштү да чымчыкка кайрылды. "Мейли, эми 3-чү ишти айт." Чымчык да бир бутакка көтөрүлүп конду да: "Эй береке тапкыр, менин 2 насаатыма амал кылбадың. 3-чүсүн угуп эмне кыласың? Менин убактым аз" деп чырылдаган бойдон учуп кетти. 14-чү эреже. Эртеңди күтпөңүз. Биздин жашообуз 3 күндөн турат. Кечээ биз аны жашап өттүк. Бүгүн биз аны жашап жатабыз. Эртең биз анда жашабасыбызды билбейбиз деп айтылат. Кечээги өткөнгө өкүнүүнүн кереги жок. Ал кетти. Эми кайрылбайт. Бирок кечээгиден сабак алуу зарыл. Бүгүн өтүп жатат. Аны текке кетирбөөгө тырышуу керек. Эртең али келе элек. Бирок анда сиз барсызбы же жоксузбу, бул тагдырдын иши. Бүгүн кылаар ишиңди эртеңкиге калтырба дейт элде. Мунун чоң мааниси бар. Азбы, көппү, бүгүн бүтө турган ишти эртеңкиге калтырбоого көнүңүз. Балким бул сизге анча деле маанилүү эместей сезилер. Чалынган даяр ылайды кеч кирип бара жатса да, дубалга чаптай салганыңыз оң. Болбосо эртең ал ылайды кайра жибитүү үчүн 2 чака суу жана 2 сааттык убаракерчилик керек болот. Иштин баары ушундай. Азыркыны кийинкиге, бүгүнкүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Бул сиздин ийгилигиңиз үчүн өтө маанилүү. Кыямат кайым башталып кетсе да, колуңуздагы көчөттү жерге тиге калыңыз. Баарынын өз учурунда болгону жакшы. Кези келгенде айтылбаса, сөздүн атасы өлөт. Темирди кызуусунда бас, тамакты жылуусунда ич. 15-чи эреже. Эрте туруп, жумушту эрте баштаңыз. Илгертен эле ата-апаларыбыз: "Ой, тургула. Кудай рызкыны эртең менен чачат. Рызкыдан куру каласыңар" деп уйкудан тургузчу. Күн чыгаардагы уйкунун таттуулугун кантесиң.
Көрсө, алар бир нерсени билип айтчу экен. Чындап эле Алла пенделерине ырыскыны таң эрте чачаарын кийин билдим. Сөзсүз аткаруу милдет болгон 5 убакыт намаздын биринин убактысы таң заарга коюлганы бекеринен эмес. Таңкы багымдат намазына турган адам кечке дейре сергек, тың жүрөөрү шексиз. Намаз окуган, тагыраагы багымдат намазына турган мусулман бир туугандарым муну жакшы билет. Бирок көптөр намаз окугандан кийин кайра уйкуга жатат. Мына ушул такыр туура эмес. Багымдаттан кийинки уйкунун эч пайдасы жоктугун аалымдар да, окумуштуулар да кан какшап айтып келет. Мусулмандардын көбү пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын "О Алла, үммөтүмдүн эрте таңына береке бер" деген дуасына анча маани бербейт. Пайгамбардын бир да дуасы жоопсуз калган эмес. Демек, береке багымдат намазынан тартып күн чыкканга чейинки аралыкта. Мына ушул убакта ким кандай иш менен алек болсо, анысына Алла береке берет. Багымдат окуп, Алладан суранып, ага тобокел кылган адам ары турсун, багымдат окубай эле эрте туруп ишке киришкен адамдын иши да берекелүү болот. Мен 7-9 жүргөнүмдө эртең менен багымдатка мечитке бара жатып, үйү жол боюндагы, жашы орто жаштан эбак өткөн бир кишини көрөр элем. Бул киши намаз окучу эмес. Бирок намаз окугандардан далай эрте туруп, тиричилигин баштачу. Мен мечитке бара жатканда ал же багын сугарып жаткан болот, же мал жандыгын талаага айдап жөнөгөн болот. Ушул авам намаз окуса болмок, деги бизге окшоп уйкудан кыйналбаса, деп имамыбыз суктанып калчу. Менин таң калганым, күзүндө бул кишинин багы өзгөчө мол түшүм берчү. Короосундагы алма бактардын шагы байлаган алмаларды көтөрө албай, короонун сыртына жол жээгине ийилип турчу. Мал жандыктары да башкалардан эттүү болорун көрүп билгендер кеп кылышчу. Эрте тур, жараткан ырыскыны эртең менен чачат. Аталар сөзү. Эртең мененки аз гана убакта бир күн кечке бүтүрө албаган ишти бүтүрүп койсо болоорун мен өзүмдүн тажрыйбамдан жакшы билем. Сиздерге да ушундай кылууну сунуштайм. Эртең менен эрте таң жаңы агарганда туруп, 10 күн, 1 ай, мейли андан да көп убакыттан бери майнабы чыкпай жүргөн ишиңизди баштаңыз. Сиз бир күн кечке иштеп, араң бүтүрө турган ишти күн чыкканга чейин эле бүткөрө аларыңызга кепилдик берем. Күн чыккандан кийинки толук бир күн сиздин пайдаңызга калат. Ийгиликтүү адамдардын жашоосуна кызыгып көрүңүз. Мейли ал мусулман болсун, мейли башка болсун, айырмасы жок. Баары бир алардын күн нурунан эрте турганын байкайсыз. Жапондорго көз салыңызчы. Алардын жумушсузу да күн көтөрүлгөнчө уктабайт. Мектепте окуган балдарыңыз бар чыгар. Эртең менен биринчи сменада окуган балаңыз менен түштө экинчи сменада окуган балаңыздын окуу дагы жетишкендигин жана убактыларын байкап көрүңүз. Эртең менен окуган балаңыздын окуусу да жакшы, убактысы да кенен экенине күбө болосуз. Күн аркан бою көтөрүлгөнчө уктаган адам эч качан бай боло албайт. Мындай адамга атасынан ат башындай алтын мурас калса да, эртең эле жакыр болуп калганын көрөсүз. Алыска баруу үчүн эрте туруу керек деген накыл бар. Демек көп нерсеге жетишүү үчүн эрте ойгонуу керек. Ошон үчүн өзүңүздү эрте турууга жана ишти эртелеп баштоого көндүрүңүз. Эсиңизде болсун, бул сизди байлык сакталган казынага алып барчу алгачкы чыйыр. Таңкы убакыттын берекеси тууралуу төмөнкү икаяны да окуп койсок ашыкча болбойт. Кой жана иттин икаясы. Ит бир жылда 2 жолу тууйт. Тууганда да кеминде 4-тү, болбосо 10го жеткире тууйт. А кой болсо бир жылда бир эле жолу төлдөйт. Анча мынчасы гана 8 же 3 эм туубаса, көбү жалкы тууйт. Итти эч ким жебейт, өлтүрбөйт. Койду жешет. Курбан айт майрамында короо кой союлат. Ошого карабастан ит көбөйбөйт. Кой улам көбөйө берет. Мына ушуга таңданган бир киши заманындагы өтө диндар,
Такыба аалым Ибрахим бин Адхамдан мунун сырын сураса, Ибрахим Адхам, мунун эч кандай сыры жок. Ит түнү менен уктабай улуу буңшуп үрүп чыгат да, таң агарганда тумшугун чатына катып уктап калат. Ал эми кой түнү менен жуушап уктайт да, таң агарганда ызылдап маарай баштайт. Таңдын берекеси менен кой баласы көбөйө берет, деп жооп берген экен. 16 эреже. Вакытты туура пайдаланыңыз. Кыяматта инсан 4 нерседен суралмайынча бир кадамда алга жыла албайт. Жаштыгын кандай пайдаланды? Вактысын кантип өткөрдү? Өмүрүндө эмнеге алек болду? Тапканын адалга иштеттиби? Арамга короттубу? Деген пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын хадисин Абдушукур устаз ар бир кутбасында эске салат. Устаздын бул хадисти кайра-кайра кайталаганынын жөнү бар. Көп жаштар бир берилген өмүрдүн баркын билбейт. Өмүр таштан ташка урунуп ылдый агып бара жаткан дарыя сыяктуу экенине, ал эч качан артка, өйдөгө кайра акпастыгына маани беришпейт. Ийгиликтин башаты адамдын өзүндө экенин турмуш өзү айгинелеп турат. Өзүн башкара алган адам гана дүйнөнү башкарат деген эскиден сөз бар. Ийгиликтүү адамдардын ийгилигинин сыры алардын убакытты баалай билүүсүндө жатат. Чемпиондук секичеге чыгып жеңиш бактысына бөлөнгөн спортчу секундтун 100/1 бөлүгүнүн баасын канча экенин айныксыз билет. Жол кырсыгына кабылып, бир канча адамдын өлүмүнө себепкер болуп калган айдоочу 1 секунд эмне деген кайгыны алып келерин жакшы билет. Вакыттын баасын иш жүзүндө сезе билген адам гана аны барктай алат. Эптеп вакыт өткөрүш керек эле деген адамдар бул жашоонун маани маңызын түшүнбөгөндөр. Алар ошол түшүнбөгөн боюнча дүйнөдөн өтүп кетишет. Ийгиликтүү, бай адамдар вакытты кадырлай билет жана аны текке кетирбей пайдаланып калууга аракеттенет. Алар акчага караганда вакыт кымбат экенин түшүнөт. Акчаны жоготсо кайра табаарына ишенет. Ал эми вакытты баалай билбегендер акчаны вакыттан жогору коет. Алар вакытты жоготуп алуудан коркпойт, акчаны жоготуп алуудан коркот. Мындай адамдар эч качан ийгиликтүү, бай боло албайт. Вакыт кылыч сыяктуу. Сен аны кеспесең, ал сени кесет. Араб макалы. Банк күн сайын эртең менен сиздин эсебиңизге 86.400 сом которуп, кечинде сиз пайдаланбаган сумманы эсебиңизден өчүрүп салабыз деп эскертсе, сиз тыйын калтырбай кечке баардык акчаны алып калганга аракет кыласыз. Бул белгилүү иш. Бирок күн сайын бизге берилип жаткан 86.400 секунд өмүрдү толук пайдаланып калууга көпчүлүгүбүз жан үйрөбөйбүз. Бул секундтар эми эч качан дагы экинчи жолу берилбестигин күн сайын эстешибиз керек. Вакыт эч кимди аябайт, күтпөйт. Арабтардын эгер сен вакытты кеспесең, вакыт сени кесет деген накылы дайыма күчүндө. Ушул жерге балыкчынын икаясын кыстара кетейин. Балыкчынын икаясы. Балыкчы кармап келген балыгы түгөнмөйүнчө кайра деңизге барчу эмес. Качан гана балык түгөнүп, курсагы курулдап, аялы кулагын жей баштаганда тоорун сүйрөп, деңизди көздөй жөнөп калчу. Бир күнү аялы эң акыркы балыктын ичин жарып жатып, жин тийгендей кыйкырып жиберди. Абышка, абышка, бизге Кудай берди. Батыраак бери чурка. Курсагын сылап, күнгө каттанып жаткан балыкчы ордунан чочуп туруп, аялына чуркады. Ой, эмне болду? Кокуй, мынча кыйкырып. Бизге Кудай берди деп жатам. Карачы мобуну. Аялдын кубанычы койнуна батпай, көздөрү жайнап чыгыптыр. Балыкчы аялынын алаканын карап көргөн көзүнө өзү да ишене албай калды. Анын колунда бармак башындай акак таш туруптур. Балыктын ичинен чыкты. Карачы, мындай ташты деңиздин түбүнө кирсең да таба албайсың, деп кудуңдады аялы. Мына эми биз бул чөлкөмдөгү эң бай адамбыз. Биз эми балык эле жей бербей, бал каймак кошулган
кыпкызыл токоштон да жейбиз, деп кошумчалады күйөөсү. Ошентип күйөөсү акак ташты жакынкы айылдагы зергер буюмдарын саткан соодагерге алып келди. Соодагер акакты ары бери карап көрүп, ой, бул абдан баалуу таш экен. Дүкөнүмдөгү таш аттуунун баарын сатсам да, мунуңа ылайык акча таба албаймын. Сен муну шаарга алып баргын, ошол жерде мунун баасын төлөй алчу соодагерлер бар, деди. Балыкчынын сапары шаарды көздөй уланды. Бирок шаардагы менмин деген соодагерлер да анын баалуу ташын сатып ала алган жок. Мен мунун баасын төлөй албайм. Бул абдан баалуу таш экен. Муну башка соодагерлер да ала алышпайт. Бирок мен сага бир жардам кылайын. Сен эми шаардын акимине бар. Анын казынасында бул ташыңа ылайыктуу байлыгы бар, деди алардын бири балыкчынын көңүлүн жубатып. Балыкчы акимдин сарайына келип, кирүүгө уруксаат сурады. Бир канча убакыттан кийин ага кирүүгө уруксаат беришти. Болгон окуянын баарын угуп, ташты кармалап көргөн аким, бул таш чындыгында баалуу экен. Анын ордуна сага эмнени тартуу кыларымды билбей турам. Бирок бул таш меники болот. Сен да бул жерден куру кол кетпөөң керек, деди да мындай чечим чыгарды. Мен сага 6 саат убакыт берем. Ушул убакыттын ичинде менин казынамдан эмнени сыртка ташып чыксаң, ошонун баары сеники болот. Улуу урматтуу аким, мага окшогон балыкчы үчүн 6 саат өтө эле көптүк кылат. Мага 2 эле саат жетиштүү болмок, деди балыкчы каниеттүүлүгүн көрсөтүп. Мага окшогон колу ачык аким үчүн 2 саат өтө эле аздык кылат. Андыктан сен 6 саатты пайдалана бер, деди аким да оюнан кайтпай. Акимге макул болуп, ыраазылыгын билдирген балыкчыны желдеттер казынага келип киргизип коюшту. Казына чоң, 3 бөлмөдөн турат экен. Биринчи бөлмөдө алтын күмүш, акак маржан, шуру бермет, айтор баалуу таштардын түрү тизилип турат. Экинчи бөлмөдө түрдүү жибек, шайыдан жасалган мамык төшөктөр, көз жоосун алган килемдер шып тиреп жыйылган. Үчүнчү бөлмөдө болсо жыты каңыл жаарды жарган дүйүм тамагаш, хрусталь идиштерде мөлтүрөгөн суусундуктар бар экен. Булардын баарына суктана көз чаптырган балыкчы биринчи эмнеден баштаарын билбей бир топко ойлонуп калды. Анан, ой, 6 саатта баарына жетишсе болот. Андан көрө кара курсакты бир камп айтып алайын. Кембагалдын бир тойгону орто байыганы, деди да тамак отурду. Ошентип 2 сааттан соң тамагаш бөлмөсүнөн чыкты. Эми алтын күмүштү ташый берсем болот го деп ойлоду ичинен. 3-чү бөлмөгө бара жатып, анан кайра, жок, дагы 4 саат убакыт бар турбайбы? Мынча убакытта бир жердеги байлыктын баарын ташып кетсе болот. Андан көрө могу жибек мамыкка бир жан баштайын атаңдын көрү, деп ойлоду да 2-чи бөлмөгө кирип кетти. Курсагы ток, кайгысы жок, ансыз да алыс сапардан чарчап келген балыкчы жамбашы жаздыкка тиер замат коңурукту кор тартып уйкуга кетти. Турбайсыңбы? Бул жерден батыраак жогол, деген желдеттин үнү балыкчыны таттуу уйкудан чочутуп ойготту. Эмне болуп кеткенине, кайсы жерде жатканына акылы жетпей, темселеген балыкчыны желдеттер желкесинен сүйрөп сыртка алып чыгып салышты. Мына ошондо гана бул жерге эмне үчүн келгенин, кара курсак менен уйкунун айынан акак таштан кол жууганын сезген балыкчы бутун сүйрөп үйүнө жол тартты. Аты жөнү жок бир кайдыгер балыкчынын окуясы ушинтип аяктады. Бирок бул окуядан алынчу сабак али күнгө чейин акырына чыга элек. 17-чи эреже. Даанышмандыкка жетишиңиз. Адамдын мүмкүнчүлүгү жогору жаратылган. Алла Таала биз пенденин мойнуна анын колунан келбеген ишти жүктөбөйбүз деген. Пенденин колунан келе турган иш ого эле көп. Мисалы, адамдын өзүн өзү оңдоосу. Эскирген буюмду калыбына келтирип, жапжаңы кылып койгон сыяктуу, эрктүү, тырышчаак адам өзүн өзү оңдой алат. Ал үчүн адам биринчиден башынан өткөн тажрыйбасын пайдаланышы керек. Өзүңүздүн кемчиликтериңизди байкап, жазып алып, аларды жоюңуз.
Экинчиден, башкалардын кемчиликтеринен да сабак алыңыз. Бул даражага жетүү үчүн кимден сабак алдыңыз деп акылмандан сурашса, ал акмактардан деп жооп берген экен. Үлгү жалаң эле жакшылардан алынбайт, жамандардан да үлгү алуу керек. Үчүнчүдөн, китеп окууга сөзсүз убакыт табыңыз. Bir күндө жок дегенде 1 саатты китеп окууга бөлүңүз. Телефондон соц тармактардагы түрдүү жаңылыктарды, кайым айтышууларды, саясий талдоолорду жана башка ушул сыяктууларды окуп өткөргөн убактыңызды текке кетти деп эсептей берсеңиз болот. Андан көрө интеллектуалдык деңгээлиңизди көтөрө турган китептен бир бет окусаңыз, бул сизге сөзсүз жемишин берет. Төртүнчүдөн, ийгилик жараткандарды да, жарата албагандарды да байкоону унутпаңыз. Ийгилик жараткандар кандай жол менен барганын, жарата албагандар кайсы жерден жазып тайганын байкап, ошого жараша тыянак чыгарыңыз. Ийгиликтүүлөрдүн кылганын кылыңыз, ийгиликсиздердин кылганын кылбаңыз. Ушул иштер сизди акырындап даанышмандыкка жеткирет. Мунун баарын жасап, тажрыйбаңыз жетиштүү болгондон кийин сиз алдыңыздагы эми болчу иштердин кайсынысы пайдалуу, кайсынысы зыяндуу экенин көз ачыктай эле билип каласыз. Адам өзү менен өзү болуп, чөйрөдөн ажырап калса, ал жашоонун максатын да, жашоодогу чыныгы бакытты да жоготуп коет. Ошон үчүн жашоо агымын дайыма байкай жүрүү зарыл. Ушуга байланыштуу «Бир кашык май» хикаясын окуп коюңуз. «Бир кашык май» хикаясы. Байдын баласы айыкпас дартка чалдыгат. Кызыгы, анын ооруган жери жок. Болгону, мен бактысызмын деп өзүнөн өзү чүнчүй берет. Эч бир дарыгер дарттын дабасын таба албай, аргасы кеткен атасы баласын белгилүү даанышманга жөнөтөт. 40 күн жол жүрүп, жигит даанышмандын ак сарайына келет. Даанышмандын акыл кеңешин угуу үчүн келгендердин саны өтө көп болгондуктан, жигитке да бир топко күтүп отурууга туура келди. Акыркы кезеги келип, даанышманга кирди. Анын кандай максатта келгенин уккан даанышман: «Уулум, азыр сага мунун себебин түшүндүрүүгө убакыт жетишпейт» деди. «Ошон үчүн азыр чыгып сарайымды тамаша кыл. 2 сааттан кийин кайра кел. Калганын анан сүйлөшөбүз». Ошонткен даанышман баланын колуна 1 кашыкты карматып, ага толтура май койду. Сарайды кыдырып чыккыча, анын 1 тамчысын да төкпөй алып келүүсүн буйруду. Жигит даанышмандын айтканын аткарып, колундагы кашыктан көзүн албай, сарайдын ичи тышын бүт айланып чыкты. Арадан 2 саат өтүп, даанышманга кайра келди. «Сарайды кыдырып чыктыңбы?» деп сурады даанышман. «Ооба, сарайыңыз өтө эле чоң экен. Баш аягына араң чыктым» деди жигит. «Жакшы, дубалдардагы ажайып сүрөттөрдөн эмнени байкадың?» деп сурады даанышман. Жигит жер карап уялып: «Чынын айтсам, сүрөттөрдү байкабапмын» деди. «Гүлбактагы түрдүү гүлдөрдүн жытын эскедиңби?» Даанышман дагы суроо узатты. «Гүлдөрдү такыр көзүм чалбады» деди жигит ыңгайсызданып. «Анда китепканадагы китептерге көз чаптырдыңбы? Алардын саны канча деп ойлойсуң?» Жигит эми чындап уялып, айыбын мойнуна алды. «Урматтуум, чынын айтсам, колумдагы майды төгүп албайын деп чочулап, андан көзүмдү албай жүрүп, сарайды кантип айланып чыкканымды да билбей калдым. Анын ичинде эмне бар экенине чындап эле көңүл бура албадым». Даанышман башын чайкап ордунан турду да, кашыктагы майды жигиттин колуна карматып: «Уулум, бул кылганың жарабайт. Адам өзү отурган үйдө эмне бар экенин билбей туруп, бакыттын даамын тата албайт. Баргын, сарайды дагы бир айланып кел» деди. Даанышмандын алдында уят болуп калган жигит эми сарайды өтө кылдаттык менен карай баштады. Чындап эле сарай өтө кооз экен. Дубалдарына тарыхый окуяларды чагылдырган маанилүү сүрөттөр коюлуп, гүл бакчаларда төгөрөктүн 4 бурчунан алынып келинген ар түрдүү гүлдөр буркурап, өзгөчө жыты аңкып турду. Текчелери китепке толгон китепканадан ар кайсы тилдеги китептерди табууга болоор эле.
Ушунун баарын кунт коюп караган жигит биринчи ирет келгенде ушундай нерселерди байкабай калганына өзүнө өзү жекирип даанышмандын жанына келди. Даанышманга көргөндөрүнүн баарын айтып бергенден кийин «Жакшы», деди, сакалын сылап. «Азыркыда баарына көңүл бурупсуң. Бирок мен сага аманат кылып берген май көрүнбөйт го». Жигит ошондо гана кашыкты эстеп колуна карады. Кашык колунда экен, бирок анда бир тамчы май калбаптыр. Сарайдагы кооздукка берилип, кашыкты так иресинен чыгарып койгон жигит дагы оңтойсузданып, эмне айтаарын билбей калды. «Кыжаалат болбо, уулум», деди даанышман жылмайып. «Эч нерсе эмес, май табылат. А сен буга көңүл бур. Бактылуу болуунун сыры дүйнөнү жана жашоону баардык артыкчылыктары менен көрө билүүдө. Эгерде адам өзүнүн кемчиликтерин, жашоодогу жетишпестиктерин ойлой берсе, сен колуңдагы майды карап жүргөн сымал, андан башка эч нерсени байкабай калат. Эгер бактылуу болууну кааласаң, колуңдагы бир кашык майды унутуп, айланаңа көбүрөөк көңүл бур». 18 эреже. Сабырдуу жана чыдамкай болуңуз. Пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын сабырдуулук нур деген сөзү бар. Бул жерде жалпы сабырдуулук жөнүндө сөз болуп жатат. Башкача айтканда, ачууланганда, ооруганда, кыйналганда, иши жүрбөй калганда, курсак ачканда, жакыны каза болгондо, кыскасы жашоонун баардык кырдаалында сабыр кыла алган адамдын жашоосу нурдуу болот. Жашоодо ийгилик жараткан адамдардын өмүр таржымалына карап көрүңүз. Алардын 80%дан ашууну оор турмушту баштан өткөргөн. Жетимдик, жакырлык, үй бүлөдөгү ырксыздык жана башка кыйынчылыктарды басып өткөн. Мандикер жүргөн, кара жумуш иштеген, жатаар жери жок көчөдө түнөгөн, акыр аягында дүйнөгө белгилүү байлар болуп чыга келишкен. Эгер кызыксаңыз, Ральф Лорен, Джек Ма, Ян Кум, Джон Пол Ди Джория, Дэвид Мердок, Ли Ка Шинк жана башка дүйнөлүк миллиардерлердин басып өткөн жолун Google агайдан сурап көз чаптырып коюңуз. Мунун тескерисинче байлыкка жеңил жеткен, атасынан калган мураска тунгандардын көбү бат эле жакыр болуп калганы белгилүү. Диндин жарымы сабыр, жарымы шүгүр. Умар бин Хаттаб. Турмушта дайым эле жолуңуз боло бербейт. Башталган иштин баары ийгиликтүү натыйжа берүүсү мүмкүн эмес. Кээде жүрүп турган иштер да токтоп калуусу мүмкүн. Мындайда сабырдуу адамдар гана ишин кайра жандандырып кетет. Ал эми сабыры жоктор мындайда иши эмес, өзүн да жок кылат. Аракештиктин, наркомандыктын, сел-саяктыктын башталуусуна көбүнчө жашоодогу кыйынчылыкка сабыр кыла албоо себеп болот. 60-жылдары Стэнфордтук Зефирдик эксперимент деген аталышта жаш балдарга эксперимент жүргүзүлгөн. Анда ар бөлмөгө балдарды киргизип, алардын алдына бир кесимден зефир коюп, 15 мүнөт аны жебей карап турган балага дагы бир кесим зефир беребиз деп эскертишет. Балдардын кээ бири зефирди дароо эле жеп койду. Кээделери 1-2 тиштем тиштеп чыдады. Азы гана зефирге тийишпей жеңишке жетти. Ошол кезде бул эксперименттин эмне зарылдыгы бар экени белгисиз болчу. Бирок арадан 20 жыл өткөндөн кийин бул эксперимент таң калыштуу жыйынтыгын көрсөттү. Ошол күнү 15 мүнөткө чыдабай зефирди жеп жиберген балдардын көбү алкоголго жана наркоманияга берилип кетишкени. Ал эми чыдамкай балдар жашоодон оордун таап, түрдүү ийгиликтерди жаратканы белгилүү болгон. Мындай экспериментти сиз да туугандарыңыздын, өзүңүздүн балдарыңызга жасап көрсөңүз болот. Жыйынтыгына жараша чыдамсыз балдарды билип аласыз да, аларды кичинесинен чыдамкайлыкка үйрөтүүгө аракет кыласыз. Бир ишти алга жандандыруу үчүн ондогон, балким жүздөгөн адамдар менен сүйлөшүүгө туура келет. Алардын баары эле сизди кучакчайып, гүл сунуп тосуп албашын билесиз да. Бирөөнүн жакшы сөзү угасыз, бирөөнүн жаман сөзү угасыз, бирөөнүн сый урмат менен чыгасыз, бирөөнүн тепки жеп чыгышыңыз мүмкүн.
Ушундай учурда сизге жардам берип көтөрмөлөй турган жакын жолдошуңуз сиздин сабырыңыз болот. Эгер бул жолдошуңуз да сизден бези качкан болсо, анда ай талаада жалгыз калдым деп эсептей бериңиз. Сабыр түбү сары алтын дегендин мааниси сабыр менен баардык жамандыкты жакшылыкка айландырууга болот дегенди билдирет. Чындап бай болууну самасаңыз, анда эшектей сабыр күтүүнү да үйрөнүңүз. Айтылуу Безруш Мехриден анын бийиктикке кантип жеткенин сурашканда, ал каргадай эрте туруп, чочкодой ач көздөнүп, эшектей сабыр кылып жеттим деген экен. Сабырдуулук тууралуу дагы мындай икая бар. Абу Усмандын сабыры тууралуу икая. Мүнөзү өтө көркөм, такыба инсан Абу Усман бир күнү көчөдө келе жатса, бир аял байкабастан анын үстүнө гүл чачып жиберет. Ал бир аз аялдап, үстү башын кагынып, ошол эле жерге чекесин тийгизип, бир жолу шүгүр саждасын кылып жолун ылайт. Эч кимге унчукпай басып кеткенине таң калган жолдошу, муну кылган адамга бир нерсе дебейсизби дейт. Абу Усман ага муңайым карап, акыры бир күн отко куйкалануусу мүмкүн болгон адамга гүл чачылса, ага ыраазы болуудан башка айла жок эмеспи, деп жооп кайтарат. Ушул эле Абу Усманды сыноо максатында бир адам үйүнө конокко чакырат. Ал Абу Усмандын абдан сабырдуу жана жумшак мүнөздүү экенин эл оозунан көп укчу. Анын чын төгүнүн билүү үчүн Абу Усман эшик алдына келген учурда алдынан тосуп чыгып, "Мен сизди тааныбаймын, сизди чакырганда эмесмин", дейт. Абу Усман андан кечирим сурап, артына кайтат. Бир аз баскандан кийин тиги киши кыйкырып, "Келе бериңиз, сизди мен чакырган болчумун", дейт. Абу Усман кайра артына кайтып, эшик алдына келгенде, "Жок, сизди мен чакырган эмесмин, кете бериңиз", дейт. Тиги киши кайрадан. Абу Усман унчукпай кайра кайтат. Ошентип тиги киши бул кылыгын 4-5 жолу кайталайт. Бирок Абу Усмандын жүзүндө эч кандай өзгөрүү байкалбайт. Ошондо тиги кечирим сурап, "Устаз, мен сизди бир сынап көрмөкчү болдум эле. Чындап эле мүнөзүңүз керемет экен", дейт. Абу Усман башын чайкап, уулум, муну мактоонун деле кажети жок. Мындай мүнөз итте деле бар. Чакырсаң келет." 19 эреже. Мүмкүнчүлүгүңүздү акчадан жогору коюңуз. Само, эл аралык адамды өнүктүрүү борборунун президенти, психология илиминин доктору Саид Мурат Давлатовдун минтип айтканы бар. Өз мүмкүнчүлүгүңүздү ар дайым акчадан жогору коюңуз. Мына ошондо сизге акча келет жана ал сизге кызмат кыла баштайт. Эгер өз мүмкүнчүлүгүңүздү акчадан төмөн койсоңуз, анда сиздин эмнени жешиңизди, кантип кийинишиңизди, каяка барып эс алышыңызды, жакындарыңызга кандай бийлик кылышыңызды акча аныктап калат. Жашооңуздун сапатын өзүңүз аныкташ үчүн өз мүмкүнчүлүктөрүңүздү акчадан жогору коюңуз. Бул эрежени бир нече жолу окуңуз жана ал тууралуу жакшылап ойлонуңуз. Жакырчылыкка ачылган эшиктин жабылбай калуусуна адамдын өз мүмкүнчүлүгүн чектеп алганы негизги себеп. Адамдардын 90% ушул жаатта туура эмес ой жүгүртүшөт. Алар бай болуу үчүн, тагыраак айтканда, кирешелүү ишти баштоо үчүн акча керектешет. Акча болгондо мындай кылат элем, акча жок эле отурам деген сөздү бир күндө кеминде 10 адамдан угабыз. Байлардын баары эле асмандан жааган акчаны чогултуп алып бай болуп калган эмес да. Алар өзүнүн мүмкүнчүлүгүн туура пайдаланып, илим билимдерин иштетип, акчаны артынан ээрчитип алган. Алар колунда бир тыйыны жок калуудан такыр коркпойт. Эгер ошондой болуп калса да, бат эле кайра байып алат. Колунда болгон байлыгын эч нерсесин калтырбай 3 жолу пайгамбарыбызга, алейхиссаламга алып келип берген Азирети Абу Бакырды караңызчы. Байлыкты өзүнө багынтып алган адамдар аны жүрөгүнө жакын санабайт. Акчасын жоготуп алуудан түк коркпойт. Имам Абу Ханифа менен шакиртинин окуясы. Имам Абу Ханифа илим билимге баш оту менен берилип,
окуу жана окутуу менен алек болуп, бирок дүйнө ишин да четке калтырбай соода сатык менен да алектенчү. Заманындагы бай адамдардын катарында кайрымдуулук иштерин кылган, айрыкча шакирттерине көп жардам берген. Бир жолу сабак өтүп жатса, соода ишиндеги жардамчысы кирип, «Устаз, бизге товар тартып келе жаткан кеме күйүп кетиптир» деп жаман кабар угузат. Имам Абу Ханифа бир азга жым боло калып, анан «Аллага мактоо болсун, буга да шүгүр» деп сабагын улантат. Көп өтпөй жардамчысы кубанычтуу чуркап келип, «Устаз, кечиресиз, күйгөн кеме бизге тиешелүү эмес экен, мен каңырыш угуп алыпмын» дейт. Имам Абу Ханифа жанагындай эле бир азга унчукпай калып, анан «Аллага мактоо болсун, буга да шүгүр» деп сабагын улайт. Сабак бүтүп, шакирттери тургандан кийин бир шакирти келип, «Устаз, жанарак сизге кеменин күйүп кеткенин айтканда да, кийин күйгөн кеме сизге тиешеси жок экенин айтканда да, Аллага мактоо айтып, шүгүр кылдыңыз. Мунун сыры кандай?» деп сурайт. Имам Абу Ханифа, кеменин күйгөнүн укканда жүрөгүмдү тыңшасам, эч бир кайгы капанын белгиси билинбеди. Демек, менин жүрөгүм дүнүйөгө байланган эмес. Ошого шүгүр кылдым. Кеме биздики эмес экенин укканда да жүрөгүмдү тыңшадым. Анда эч кандай кубанычтын белгиси билинбеди. Ошого шүгүр кылдым деп жооп берет. 20 эреже. Кайрымдуу болуңуз. Кайрымдуулукка исламда көңүл бурулгандай эч бир жерде көңүл бурулбаса керек. Эгер исламдагы кайрымдуулук тууралуу жазсаң, өзүнчө чоң китеп болоору бышык. Пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын алуучу колдон берүүчү кол артык деген бир ооз сөзүндө эле бир аалам маани жатат. Жогоруда ырыскынын ачкычтары бөлүмүндө кайыр садага тууралуу учкай токтолгом. Эми бул жерде да айтчу сөз бар. Кайрымдуу болуу адамга кадимкидей күч кубат берип, көңүлдү көтөрүп, алдыга умтулууга жардам берет. Махатма Гандинин «Сенин алган нерсең эптеп жашаганга өбөлгө түзөт, ал эми сенин бергениң жакшы жашаганыңа жардам берет» деп айтканы бар. Берген сайын иши илгерилеп, иш жөндөмү арта берерин берген адамдар гана билет. Бирөөгө бир нанга жетер акча берсең, алган адамга караганда өзүңдүн маанайың бир топ көтөрүлө түшкөнүн байкайсың. Көңүлү чөгүп, акырын басып келе жаткан бирөө жол боюнда жолдун аркы өзүнө өтө албай турган кемпирдин колунан баштыгын алып, өзүн жетелеп өткөрүп коет да, өзү дароо көңүлү көтөрүлүп, жанагындай илең салаң болбой чыйрак басып кеткенин көрөсүң. Бирөөгө жардам берсең, Аллах сага жардам берет. Мусулман эккен эгинден чымчыктар жесе да, ага садага бергендин сообун алат. Хадис. Кайыр садага берүү байлыкты кемитпестигин пайгамбарыбыз алейхиссалам 14 кылым мурда эскерткен. Тилекке каршы мусулмандардын көбү кайыр садаганын маани маңызын дагы эле түшүнө элек. Исламда мал жандыктан, түшүмдөн, деги эле түшкөн кирешеден 2,5% милдеттүү түрдө берүү каралган. Бул өтө эле аз өлчөм болгону менен зыкым адамдарга көптөй сезилет. Мисалы, 40 коюңуздан бир жылда бир койду чыгарасыз. Калган 39-у сиздин энчиңизде калып жатат. Ошол бир койдун себебинен калган 39 койдун төлү түгөл болуп, кийинки жылы коюңуздун саны 78 болуп калуусу толук мүмкүн. А эгер зыкымдык кылсаңыз, карышкыр, жут, оору, илдет жана башка жолдор аркылуу Алла Таала аны ашыгы менен алып коет. Алуучу колдон берүүчү кол артык. Хадис. Кээ бирөөлөр берейин эле деймин, бирок колумда жок деп шылтоолошот. Колундагы 100 сомдун 20 сомун чыгара албаган адам 100 000 сомдон 2 000 сомду чыгараарына түк ишенбейм. Алла Таала казынасынан сиздин казынаңызга киреше киргизип туруусун кааласаңыз, сиз да кирешеңизден башкаларга бөлүшүүнү унутпаңыз. 21 эреже. Ыксыз ысыраптан сактаныңыз. Бай жашоого үйрөткөн тренинг, семинарларда же ушул темадагы китептерде акчаны туура пайдалана билүү тууралуу сөзсүз айтылат.
Бул айланып келип эле Алла Тааланын жегиле, ичкиле, ысырап кылбагыла деген сөзүнө такалат. Ысырапты көпчүлүк жакшы түшүнбөйт. Колунда болгонун бүт төгүп чачып иштетип жиберүү ысырапкордук деп эсептешет. Жок, ысырап бул каражатты туура эмес багытта иштетүү. Бир сомуңузду пайдасыз же зыяндуу ишке жумшап жиберсеңиз, ушул да ысырапкордукка кирет. Ал эми бизде кыргыздарда ичип жегенде, той тамашада, өлүм житимде ысырапкорчулукка өзгөчө жол ачылат. Бир мигранттын 10 жылда тапканы 10 жылдык өмүрү менен кошо бир тойго араң жетээрин көрүп билип жүрөбүз. Бир дыйкандын буга чейинки тапкан 2 жылдык кирешеси жана алдыдагы 2 жылда таба турганы кошулуп, атасын же энесин жерге бергенде, үчүлүгүнө, 40-тыгына, 52-лигине жана карашына кетет. Мындан сырткары бала төрөлгөндөн баштап жентек той, тушоо кесүү той, 1 жашка толгон күнү, дагы бир нерсе болуп, туулгандан өлгөнгө чейин эле тойлор тойго уланып, тапканыңар тойго буйурсун деген тилегибиз кабыл болуп келе жатат. Алла Таала ысырапкорлорду жаман көрөт. Куран аяты: эгер бай жашоону жана балдарыңыздын жаркын келечегин кааласаңыз, эл эмне дейт дегенди унутуңуз. Эл эмне десе ошо десин. Сиз өзүңүздүн жашооңузду жашаңыз. Сиз муктаж болгондо эл сиздин элегиңизге un салып бербейт. Ысыраптын баардык түрүнөн сактаныңыз. Тамекиге күнүнө 20 сом коротушуңуз мүмкүн. Ооба, 20 сом. Алла сизге өмүр берип 30 жыл тамеки тартсаңыз, канча акча коротконуңузду билесизби? Эсептеп көрүңүз. Сиз 216 000 сом коротупсуз. Эгер тамеки чекпей койсоңуз, өмүр бою эңсеп жетпей жүргөн, балким такыр эле жетпей калышыңыз мүмкүн болгон машинаны азыр айдап жүргөн болор элеңиз. Акчаны ысырап кылбоого үйрөнүңүз. Алла Таала ысырапкорлорду жаман көрөт.